Саламатсыздарбы жердештер, мекендештер, өзүбүздүн тууган урук бир туугандар. Бүгүн сиздерге бир аз ушул Россия жергесинде жүргөн өзүбүздүн жердештерге, ушул Россиядагы сайттарыбыз бар, ушул соода сатык жүргүзүп жүргөн Авито, Юла, деги койчу, Одноклассник интернет булактары. Ушул булактарга товар жүктөп, же үйүңүздөрдөгү керексиз балдардын коляскаларыбы, детский кийимдерби, балдарыбыз кичине кийгенден эле бул кийимдер таза эле жаңы эле боюнча бала тез чоңойгон үчүн ушул кийимдер бекер эле артып калат. Ошоларды бекер ыргытып же бирөөгө бербестен ушул сайттарга көпчүлүгүбүз коюп сатып жүрөбүз. Бул эң сонун шанстар. Ошондой кылып сатып, киргизип, ушу жаңы киргизип, же мурдатан киргизип жүргөн өзүбүздүн жердештерге бир аз кулактандыруу кылып кетейин. Эгерде азыркы учурда түрлүү түстүү мошенниктер аябай көбөйүп кетти. Ушул мошенниктер мисалы үчүн WhatsApp'танбы, же башка Telegram'данбы, же контакттанбы сиздерге жазса, Авитодан же Юладан сенин товарыңы көрдүм, анан курьер менен алдырайын дедим эле, азыр акчасын картаңан чегерип ал дагы, анан курьерге товарды берип кой деп жаза турган болсо, эч качан ишенбеңиздер. Себеби булар сиздин картаңыздардагы акчаны suurуп алып коет кайра. Эгерде ошол сайттардан заказ чындап эле түшкөн болсо, ошол сайттардын өзүнүн мессенджеринде жазат, өзүндө. Авитодан заказ түшө турган болсо, клиент кызыга турган болсо сиздин товарыңызга, Авитонун өзүндө жазат. Заказды дагы ошол Авитонун өзүндө берет. А сизге ал WhatsApp'ка же телефонуңузга чалып айтылган нерсе, бул дегендин бардыгы мошенник. Ушул нерседен экият болуңуздар. Себеби мен ушул кече жакында окуучуларым арасынан да ушундай мошенниктерге бир аз акчасын алдырып койгон кездер да кездешти. Себеби жаңы товар киргизген адамдар көп эле бул нерседен кабары жок да. Ошондон сиздерге дагы бир аз маалымат берип коеюн деп чечтим. Былтыр дагы өзүбүздүн жакын эле жакшы бир таанышыбыз ушу кызынын детский коляскасын 5000 койгон экен. Койсо эле ошентип картадан акчаны өндүрүп алыңыз, акчаны картадан чыгарып алыңыз дагы курьерден колясканы берип коюңуз деп WhatsApp'тан жазган экен. Сүйүнүп кетип эле картасынын номерлерин баарын терип тура ушундай сайты жөндөт да WhatsApp'танчы. Ошол сайтка кирсең, картанын номерин, жанагы датасын, жанагы кайсыл айга чейин картаңыз действует этет деп, анан кийин жана 3 цифра болот картанын аркасында. Аны эч кимге айтпаш керек. Ошол цифраларын жазыптыр. Жазган экен, бул 3000 ага колясканы сатып аткан адамга 3000 түшүш керек да, наоборот 3000-ин алар алып коюптур картасынан. Анан ыйлактап WhatsApp'тан кайра жазыптыр. Неге менин картаман алып коесуңар акчаны? Силер мага салбайсыңарбы деп эле ыйлактап жазыптыр. Жазса, ой, кечирип коюңузчу деп ушул орусча сүйлөшүп жазып жатат да Москвада болуп аткандан кийин. Анан кечирип коюңуз, сиздин акчаңыздан азыр бир аз кичине акча чыгарып иштетип койдум эле. Дагы бир 2000 акча салсаңыз, ошону кошуп туруп сизге 5000 кылып туруп, бүтүн кылып эмеге картага салып туруп, бүтүн котороюн кайра сизге деп дагы ошентип алдаптыр да. Анан байкуш ага ишенип, баягынын картасына дагы 2000 салыптыр. 2000 салгандан кийин 5000 акчасы кетип атабы? Анан бул кайра кайрылып жазайын десе эле, буну уже черный списокко тыгып, экинчи жаза албай турган кылып коюптур. Ошондой кылып аябай көп акчасын алдырып койгон өзүбүздүн жердештер аябай көп болуп атат. Эми бул мошенниктердин түрлөрүн эсепсиз эле ар түрдүү жактан ар кандай жолдорду издеп эле ушул бекер жатып эле ушул ак эмгек менен тапкан элибиздин, өзүбүздүн бир туугандардын, жакындарыбыздын акчасын ушундай кылып башка жолдор менен тартып алып ушундай эме кылып атышат. Эми бул мошенниктерге сөздө эле жок экен, бир нерсе деп деле айта албайсың, же булар менен бул правоохранительный органдар деле булар менен заниматься деле этпейт экен. Эми арызданып барып, арыз жазсаң, арызың кабыл алып коет экен дагы, ошол менен карашпайт деле экен. Ошон үчүн өзүбүзгө сак болойлу, эң биринчиси өзүбүзгө сак болойлу, коңшуну урутпайлы, анан ушуга окшогон бекер поздор, ушу бекер акчаны тартып жегендерге ушу акчабызды, ак эмнет менен тапкан акчабызды алдырбайлы деп гана сиздерге кайрылуу жасагым келет. Анан көп дагы ушу чалуулар акыркы кездерде чалуулар аябай көп болуп атат. Сиздин ВТБ картаңыздан
бирок кредит оформить этти эле этип атат экен, ушу ВТБдан чалып атабыз же Сбербанктан чалып атабыз, сиздин атыңыздан бирөө кредит оформить этти, сизби, сиз эмессизби? Эгер сиз болбосоңуз азыр код келет, ошо кодду айтып коюңуз, биз сиздин картаңызды заблокировать этип коелу же сиздин картаңызды биз башка бирөөлөр акчасын албай турган кылып коелу деп эле орто жолдон эле ушуга окшогон бир алдамчылар аябай көбөйдү. Ошондойлорго эч качан жооп бербеңиздер. Келген смстерге эч качан аларга диктовать этип айтпаңыздар. Сак болуңуздар да өзүңүздөргө. Ушундай звоноктор келсе, ошо агып угуңуздар. Эгерде чындап эле ушундай жолдор менен айтып келаткан болсо эле убактыңызды деле кетирип отурбастан ушу сразу эле өчүрүп салыңыздар. Банктар, эгерде банкка ушундай эле керек болуп атса, банктар өздөрүнүн телефону менен же өздөрүнүн, мисалы үчүн Сбербанк 900 менен кайрылып чалып, ошондо гана өздөрү эскертүү берет. Андан башка ушул домашний номерлер менен, рабочий номерлер менен чалып, анан мен СБмын, ушул банктын СБсы болмун, анан мен сизди ойлоп чалып атам, тиги бу деген ушуга окшогон керексиз чалуулардан дагы да болсо экият болуңуздар. Эми өзүбүз кыргыз элим акылдуу, айкөл жамбыз. Көбүбүз эле өзүбүзгө өзүбүз тыңбыз. Бунубуз эң жакшы сапат. Тыңдарыбыз аябай көп, анан жаңы келип, анан ушул Россиянын агымына жакшы үйрөнө албай, ошол жаңы карталарды ачып, мисалы үчүн же картамда акчам кандай болуп атат деп ушу тез ушу сайтына кирип, онлайн кирип карап текшере албаган адамдарды булар аңдып отурат дагы. Ошол адамдардын ушу картаңыздагы акчаңыздарды алганга аракет кылат. Эми мүмкүн болсо ушул акчаларды картадан снимать этип, ушу наличие бекитип сактаганыңыздар да эң сонун. Себеби өзүңүздөр да кыжалат болуп отурбайсыз, тез ушу кечке сайтына кирип акчам турабы турбайбы деп да текшерип отурбайсыз, кыжалат болбойсуздар. Ошон үчүн барыңыздарга кандай болгон күндө дагы барыңыздарга тынччылык каалайм. Ушу ак мээнетиңиздер менен тапкан акчаңыздар өзүңүздөрдүн ой максатыңыздарга, ушул жакшы топурларга, жакшылыктарга, өзүңүздөрдүн керегиңиздерге жаратыңыздар деп ошону гана суранып кетем. Ошон үчүн дагы да экият болуңуздар. Анан кийинки видеомдо да Кудай буюрса ипотека тууралуу да аябай жакшы маалымат берип кетем, Кудай буюрса. Анан дагы видеолорду тартабыз, ушу регистрация тууралуу, прописка тууралуу. Ушул сиздерге керектүү, ушу өзүм билген нерселердин баарын Кудай буюрса сиздерге бөлүшүп кетем мен. Анда эмесе сиздер менен коштошом. Аман калыңыздар, саламатта болуңуздар.